Саламатсыңарбы балдар, кыргыз тили сабагыбызды баштайбыз. Бүгүнкү биздин силер менен өтө турчу темабыз жай мезгили деп аталат. Сабактын максаты. Бүгүн балдар сабактын жүрүшүндө жай мезгилинин башка мезгилдерден өзгөчөлүктөрүн билесиңер. Сөз айкаштарын колдонуп, жай мезгили жөнүндө айтып бересиңер жана айлардын кыргызча аталышын үйрөнөсүңөр. Коондарбыз желелеп, сары гүлдөр ачкан кез, сабиз пияз баар өскөн, кайсы убак ушул кез. Албетте балдар, бул жай мезгили экен. Жайында асман көк болуп, күн жаркырап тиет. Аба ырайы өзгөчө ысык болот. Күн узун, түн кыска болот. Малдар жайлоого чыгышат. Жайында өзгөчө айран, сүт, кымыз көп болот. Бактарда торгойлор, булбулдар сайрайт. Балдар жайкы каникулга чыгышат. Алар көңүлдүү эс алышат. Сууга түшүшөт. Күнгө күйүшөт. Каникулду абдан жакшы өткөрүшөт. Айлананы карасаң, кызыл-тазыл гүлдөр. Ошол себептен жай мезгили кооз мезгилдердин бири болуп эсептелинет. Келгиле балдар, эми дептерибизди алып чыгып, темага байланыштуу тапшырма аткаралы. Биринчи тапшырма. Төмөндө берилген сөздөрдү жана сөз айкаштарын пайдаланып, жай жөнүндө ооз-эки айтып бергиле. Экинчи тапшырма. Айлардын кыргызча кандай аталаарын үйрөнгүлө жана дептериңерге жазып алгыла. Декабрь 5 айы, январь 3 айы, февраль 1 айы деп аталат. Ал эми март жалган куран, апрель чын куран, май бугу айы деп аталат. Жай айлары болгон июнь кулжа, июль теке, август башоона айы. Сентябрь аягоона, октябрь 9 айы, ноябрь 7 айы деп аталат экен. Дептерлериңерге жазып, айлардын кыргызча аталышын эсиңерге түйүп алгыла. Сабагыбыз соңуна чыкты. Саламатта калгыла балдар.